УКМК пакистандык жаран Кыргызстанга виза алып берерин айтып, мекендештерин алдап кеткен. Электрондук виза даярдоо боюнча мыйзамсыз каналга бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда, УКМК чет өлкөлүк жарандар үчүн Кыргызстанга кирүү визаларын мыйзамсыз даярдоо каналын аныктаган. Пакистандын жараны материалдык баюу максатында 14 пакистандык жарандын ишине кирип, аларга бардык керектүү документтерди берүүгө убада кылган. Аталган жаран өзү Кыргызстандын аймагында 17 жылдан ашык убакыттан бери болгон жана бул фактордо анын өлкөдө керектүү байланыштар бар экендигин жана Пакистандын жогоруда аталган жарандар үчүн электрондук визаларды бере ала тургандыгын ырастоо катары колдонгон. Бул үчүн жабыркаган жарандардан 1 миллион сомдон ашык акча алган деп айтылат маалыматта. Махачкалада эки жерде газдан улам катуу жарылуу болду. Дагестандын Махачкала шаарында эки жерде газдан улам катуу жарылуу болуп, 6 жаран жабыркагандыгы айтылды. Бул туурасында Марш Телеграм каналы билдирди. Маалымдалгандай, окуянын бири көп кабаттуу үйдө катталган. Анда батирде газ жарылып, өрт каптаган. Каргашалуу окуядан эки жаран жабыркап, үйдүн ээси оор абалда экендиги айтылды. Ал эми көп кабаттуу үйдөн 160дан ашуун адам эвакуацияланып, 10дон ашык унаа талкаланган. Мындан тышкары жанындагы батирлердин терезелери сынган. Алдын ала маалымат боюнча, ал көп кабаттуу үйлөр толук бүтпөй газ киргизилген эмес. Бийлик өкүлдөрү жашоочулар газ баллондорду өз билимдик менен киргизип алгандыгын кошумчалаган. Ал эми экинчи окуя тез тамактануучу жайда орун алган. Ал жерде 4 адам жабыркады. Белгиленгендей, эки жерде тең учурда өрттү өчүрүү иштери кызуу жүрүп жатат. Assalomu alaykum. Намот 7. Арпа-Тектир айылын сел каптады. Нөшөлөп жааган жандан улам Чүй облусуна караштуу Арпа-Тектир айылынан сел каптады. Суу жолду жеп, айыл эли ичүүчү суу жок калды. Жерине ӨКМ барып кеткен. Чүй районундагы Ибраимов айыл аймагында Арпа-Тектир айылында жолдорду жана турак жолдордун короолорунун каптап жаткандыгы тууралуу маалымат 112 кызматына түшүп, жерине тактоо иштерин жүргүзүүгө УКМдин Чүй райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн ыкчам топ саат 21:20 жерине жетишти. Кошумча Ибраимов айылында бир экскаватор жана бир трактор, жергиликтүү тургундардан 10 адам тартылды. Техниканын жардамына суу каптоо коркунучун жоюу жумуштары жүрүүдө, деген УКМден